буга чейин улуттук электр автоматтар ачык акционердик коомунда мындай техника болгон эмес, действительно. Мунун эң чоң өзгөчөлүктүгү баардык маневрный да, бул баягы чоң подстанцияларга киребиз, шаарыбыз өнүгүп атат, кычыктарга, билерге жакшы кирет. Мунун грузоподъемностью 30 тонна. 30 тонна өзү габарити аз и бүттүк условиялар менен. Мына өзүңүз ишиңизден эле карап көрсөңүздөр болот. Баардык нерселер каралган. Муздаткычтар, кондиционерлер, биякта бүт эмелер менен каралган да, баардык чактар менен. И маневрный аябай бул тез бурулат, тез кирет да, тез жүрөт. Шаарда пробка болуп атат, шаарларда машиналар көп, бул баягы жүрүшү да жакшы да. Анан да бир өзгөчөлүктү айтып кетем, мынакей автовышкалар боюнча. Бул автовышкалардан да жетөө келди, улуттук электр тармактар ишканасында өздүк каражат менен. Жалпысынан 30 техника болуп атат да. Бул автовышкада дагы ошол мынакей, ошо вылет стрелы деп коебуз. Бул дагы ошо 23 метр да. Бул опоралардын башына адамдар мурда коктейлер менен, лазалар менен чыгып жүрсө эми бул өзү чыгат. Анын дагы эң чоң особенности бул өзүнүн отдельный пульту болот. Пультун негизинде жерден киши алыскы коопсуз аймактан көтөрүп, ошо линия электропередачка же болбосо объектилерге анан кишилерди салып иштетет. Бул мындай ичин ачып көрсөңүздөр болот. Действительно баардык мынакей бүт условиялар менен каралган и кондиционерлер менен каралган. Баардык ушул автовышкалар